парламент Кыргыз тарыхында тарых жараттык деп айтсам жаңылышпайм. Кыргыз Республикасынын президенттин кезектеги шайлоосу өтүүгө туш келип жатат. Мындай учур саясий турбуленттүүлүккө, ошондой эле ар кандай мамлекетте бийлик бутактарынын толук кандуу иштеп туруусуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кыска убакыт аралыгы менен эки масштабтуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Улан Бердибаевич көп суроолорду талап кылган, бүдөмүк жоопторго жоопсуз калган мыйзамдарды дайыма алып чыгасыздар. Бир чети мен сизге ошондой оор мыйзамдарды тарыхтын алдында жоопкерчиликти алганыңызга рахмат айтам. Экинчиден, такшы алып калганыңызды көрсөтөсүз ар кандай кырдаалда саясий мазмунда жооп бергенге. Бул деген тарых алдында жазылып кала турган нерсе. Болгондо дагы 3 вице-спикердин бардыгы кетем деп жарыялык кылып атат. 6 комитеттин төрагасы кетем деп маселе көтөрүп атат. Бул деген парламенттин ичинде биз катарда карапайым депутаттар мүмкүнчүлүктү берип, көкөлөтүп, төргө тургузган адамдардын парламентти таратабыз деп алып чыкканы бул коомчулукта өтө бөдөмүк суроолорду жаратып атат да. Бул чынында тарых, анткени ушул күнгө чейин биз эгемендүүлүк алган жылдардан бери парламент эч качан өзүн өзү таркаткан эмес. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент же анын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Урматтуу кесиптештер, фойеге барып сөткө чыгып коюп, фойеге түшүңүздөр.